Талаш шаарында дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган адамдар үчүн реабилитациялык борбор ачылды. Реабилитациялык борбордун ачылышына келген коноктор улгайган адамдарга мындай жайлар ден соолугуна кам көрүү үчүн эң жакшы жай экендигин белгилешет. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн бул центр абдан өзүнүн жемишин берет деп ойлойм. Эми мен убактым болгондо сөзсүз келип машыгып турам. Бул мындай да, буга жетпешибиз керек адам. Буга жетпегенге аракет кылып машыгышыбыз керек да. Анан жанагындай отуруп калгандан кийин машыккан, конечно, бул деле керек. Бирок отуруп калбаганга аракет кылып келип машыгып туруш керек бергечи. Эң сонун борбор болуп ачылды. Бүт массажерлор бар экен. Тиякта денени чыңайтырган баардык мындай баалуу жабдуулар менен жабдылган экен. Аябай чоң кубанычтабыз. Биздин ардагерлердин ичинде дагы ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугун чыңдай албай жүргөн ардагерлерибиз бар, көп. Ошолорду ушул жакка келип ден соолугун чыңдап турганга үндөп кетер элем. Дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган адамдар үчүн ачылган бул борбордо заманбап шарттар түзүлдү. Мында келгендер атайын инструктордун жардамы менен көнүгүүлөрдү жасап, кол өнөрчүлүк жаатында билим алып, убактыларын туура пайдаланууга шарт түзүлөт. Борбордун негизги максаты мына ушул бул борборго келген адамдардын баягы мукташтыктарына жараша аларды кесипке үйрөтүү, ким кандай кесипке үйрөнгүсү келет. Ошондой эле бул өздөрүнүн ден соолугун чыңоо алардан. Анан аларды биз жергиликтүү баягы устар, жергиликтүү мастерлер менен мастер-класстар болуп, сабактар болуп турат. Бул жактан өздөрүнүн ден соолугун чыңаш үчүн инструктор келип, аларды карап ошол ден соолугун чыңаганга баягы иретин көрсөтүп турат да. Бул борборду ардактуу эс алууга чыгып, түрдүү чыгармачылык менен алектегендерге эшик ачык. Алардын колдоосу менен борбордо атайын окутуулар уюштурулат. Жергиликтүү тренерлер окутат. Андан кийин берде психологиялык жана юридикалык дагы баягы немелер болот да. Кеңеш берүүлөр болот. Эгерде бизге ушунчалык психологиялык баягы өтө бир мукташ болуп баратса, биздин Бишкектеги партнерлорубуз бар, адистер келип өздөрүнүн кеңештерин беришет. Талаш шаарында 5662 пенсия курагандагы адамдар бар. Алардын 971 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Талас райондор аралык эмгек социалдык башкармалыгынын каттоосунда турган дагы 64 багар көгөрү жок улгайган адамдарыбыз бар. Алардын ичинен дагы 27 улгайган адамдар болуп эсептелинет. Мына ушулардын бардыгына жакындан жардам көрсөтүү үчүн, алардын бир жашоонун булагы болгон улам өздөрүнүн алтындай болгон убактыларын өткөрүү үчүн биз ушул реабилитациялык борборду ачып атабыз. Жалпы эле Талас элинин арасындагы, калктын ичиндеги аярлуу катмарына жардам көрсөтүү. Дене бой мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган адамдар үчүн реабилитациялык борбор Талаш шаарында алгачкы жолу ачылууда. Аталган борбор 75 адамга ылайыкталган. Борбор эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин колдоосу алдында ачылып жатат. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.